Анандан кийин мына ошол эле Сабай, Кара Суу районунун Сабай эл өкмөтүндө бизде Таширов деген айылы бар. Эми силерге белгилүү болгондой, Алмазбек Акунжанович. Ошону жазып алсаңыз, ошол кемпир абадтын кесепетинен көптөгөн эли жабырлаганда, себеби ошол суу уруп, жердин түбү менен келип, 1 метр жерден касса эле суу чыгып, бүгүнкү күндө оор абалда жашап отурушат. Ошондуктан бизде ошо Таширов айылында мурда маданият үйү болчу эле, бирок тилекке каршы ал аварийный состояние болуп, кулап түшүнө аз калганда ошону бузуп бүгүн тегиздеп койгон. Ошол жерде жери бар аянтчасы. Ошо быйылкыга себеби 40 миңге жакын калкы бар айыл өкмөтүндө маданият үйү жок. Алмазбек Акунжанович, маданият үйү жок. Эми көп кандайдыр бир жыйындар болгондо, учураш болгондо биз ар дайым ошо мектептерди эле кыйнап эле ошолордун залдарын өткөзүп атпайбызбы? Ошого элдин кайрылуусу бар эле суранычы. Ошол быйылкы жылга Таширов айылында Сабай эл өкмөтүнүн бир маданият үйү, кайра эле эски ордун эле жаңы маданият үйү заманбапты курдуруп берүү боюнча. Андан тышкары биз көтөрүп кете турган маселе бул Өзгөн району боюнча ошол эле Кызыл Октябрь айыл өкмөтү, Карауыл айыл өкмөттөрүндө 70-жылдары таза суу кирген. Мына бүгүнкү күндө ошол 70-жылдары Союз мезгилде кирген таза суунун түтүкчөлөрү эскирип, мындайча айтканда айрылып тешилип, ар жерден суу чыгып, эл толук кандуу ошо сууну иче албай атат. Ошолордун кайрылуусу боюнча, ошо таза суу проекти боюнча кайрадан ошо түтүкчөлөрүнү жаңылап, бар проектти кайра эле модернизация кылып, ошол түтүкчөлөрдү алмаштырып берсе, биз толук кандуу аяга чейин суу жетип, эл ошо таза суу менен камсыз болушуна бир жакшы мүмкүнчүлүк түзөлөт эле. Ошону дагы жазып алсаңыз, Алмазбек Акунжанович, ошо маселени көзөмөлгө алып койсоңуз, Кудай буйрса, ошо 2025-жылы ушул маселелерди бюджетке киргизип, ошолорду бүтүп кетишине өзүбүз көзөмөлгө алып, ошо элге бир жакшы жоону берсек. Рахмат.